Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыр Кыргызстан каналы көрүүчүлөр, кутман күн. Ага, бүгүн башчыңыз башкача эмес го, дагы эле баягыдай эле басуудасыз. Гиляс саткандан кийин бир 5-6 кило семирсеңиз керек, а? Мунашы киши бир түптөн 500 кг саткан киши мунашы болот. Туугандар, азыр биз Балабай деген гиласты көргөнү келатабыз. Эгер келишип калсак, бул кишиден сатып алабыз. Тага канча кылды гиласт? Канча кылды бүгүн? Ба, седа, ба. 300. Эгер келишип калсак алабыз. Жүрүң. Бүгүн күчтүү тема болот. Онуке ийилип болуп аткан гилас. Онуке. Так. Курт жокпу? Курт жок. Азыр 3 адам баш бириксе, бизде сезон болуп атат. Гилас канча болуп атат, баа түшүп кетпедиби деген суроо. Анан кийин клиент сурайт, курт жокпу деп. Ушул теманын үстүндө эле сүйлөшөт да. Азыр Ноокатта, Кадам жайда гиластын сезону башталган убакыт. Азыр бирөө бош эмес. Ишке же болбосо жардамга чакырсаң, гилас терип аткан менен обора. Мынакей, мында жүзүм болуп аткан гиластарды көргөнгө болот. Мына. Капкара болгон гиластар. Так, башкаларды да көрөлүчү, жүрүң. Башкаларын да көрөлүчү, наркы жогорудагыларды да көрөлү. Мына ошо бир туп канча бериши мүмкүн? Былтыр канча берди эле? Бир туп. 300 кг бергенби? 250. 250 кг сатканмын дейт. 250 кг. Эми элестетиңиздер, 300дөн болгон чакта деле канча болгонун эсептеп чыгарыңыздар. Сейрек. Мына калибр. Сейрек болуп калды. Негизи бул магелепканын асты ушундай сейрегирээк берет өз негизи. Бирок мына ушундай калибрди жакшы берет. Мына калибр азыр 30. Так, мынанын асты кара гилас. Кара гиластын болгонун көрүңүздөр. Кара гиласка уланган Балабайда жакшы берет. Магелепкадагылар болсо мыналар кичине сейрегирээк, мынакей. Сейрегирээк алган. Баягы YouTube'да жүрөт, бир түптөн 25 000 сомдук киреше көрсө болот деп. Ошону көрдүңүздөр да. Демек, мына ушул гиластардан эгерде 100 эле килограмм чыкса, демек жакшы эле акча иштесе болот. Калибр өтө жакшы, мыкты. Ох, манакей. Мына калибр, мына кармап туруң. Мынакей. Мына ушул азыр мына кичинерээк мынаны алып коём. Мына ушул азыр кеминде 32. Колумда 4 гилас турат, көрүп турасыздар. Азыр сезон туугандар. Эгер жамгыр жаабай турсун деп дыйкандардын бардыгы Кудайдан тилеп атышат. Эсен аман мына ушул кызыл алтындарды сатып алайлы деп. Эгерде мына ушуларга жамгыр жай турган болсо, үстүндө суу туруп калаттаган осмостук басым менен жарылып кетет. Эгерде сиздер дагы жогорку зонада же ортоңку зонада чаңдаштыруучусу менен эге турган болсоңуздар, демек
Жакшы ушундай калибрдагы гиластарды жетиштирип алса болот. Бул киши кантип багат гиластарды? Бул киши жакшы жери чаңдаштыруучусу бар. Валовой 2 деп коебуз. Мына ошол сорттогу арасында гиласы бар. Экөөбүз жанажан коңушубуз. Мына көрүнүп турган дуал тоодогу бак меники. Аралыктар эми гиластар ашып кетсе бир 100 метр айырма болот. Бул кишиники меникке караганда жакшы болот. Бир 2 жыл болуп калды окшойт. Бул кишинин 500 кг чыккан гиласы болгон. Bir түптөн 500 кг алган. Өз оозу менен дагы жана уктук. Канча күн тердиңиздер эле ошону? 3 күн. 3 күн 3 адамдап терген убакыт болгон. Демек бир жерде отуруп аласың дагы жылбай эле гилас тересиң да. Сейрек болгондон көрө ошондой болсо жакшы. Демек баягы кээ бир бактарда, гектарлаган бактарда бүтүндөй бир 500 кг берип атса, бул кишиники бир эле түптөн 500 кг берип атканын өз көзүбүз менен көргөнбүз. Так, булар сейрек болгону менен жакшы болуптур. Канчадан бересиз? Кең бааны сүйлөшүп алайлы да. Канчадан бересиз? 350. 350. Сурайынбы? Кем барбы? Десем кем болот. Десем чырас. Мына ушул гилас бактабыз. Мунун жанагы чаңдаштыруучусу Валовой 2 деп айттык. Мына ошол Валовойду өтө жакшы чаңдаштырып бере алат экен. Мына ушундай ийилип турган гиластарды мен видеолорундан көп эле көрүп жүрөсүздөр. Себеби биздин погодага ушунчалык жакшы туура келет. Ушунчалык ийилип салат. Мисалы үчүн мына мен бармагымдай болгон гилас. Кеминде ушул жерде мына бир челек гилас кармаган. Эгер жакшы болуп аткан жери тартып атасың деген болсоңуздар, мынакы жалбыракка бекинип турган гиластар. Мына ал өзү бутак түз болуш керек да, азыр ийилип. Мына Мына тугандар гилас. Өтө укмуш солган. Мынакы. Майда дей турган болсоңуздар, мынакы. Бул калибрди деле көрсөтсө болот. Кеминде 26 бар. 26 демек бул экспортко жарай турган сорт. Бул да бир аз тура турган болсо, 1 күн 2 күн. Балким 27 чейин жетип калышы мүмкүн. Ушундай. Ар бир бутагында ушинтип ийилип берет. Бул кадимки өзүбүздүн жергиликтүү сорт, Валовой, бирок ысык жерге түшпөйт. Валовойду мүмкүн болсо ушундай жогорку зоналарга тиксеңиздер болот. Мына бул асты кара гиласка уланган. Асты ичке, үстү жоон болуп калган. Мына ушул жоондугу ашып кетсе 3 карыч, 4 карыч чыкпайт. Бул жылы 25 жылдын тегереги. 25 жылда мына ушундай өскөн. Формасы кадимки эле. Кесеси мал формада. Эгерде бир бакта жериңизде 10 түп ушундай гилас болсо, демек 300 кг болгондо 3 тонна пайпа көбөйтүрдүк да. Астын кийин тересинде карарган сайын неме болот. Мына азыр үстү бушкан, асты мындай кызылап алды. Буга дагы канча күн убакыт бар? Бир жума. Бир жума бар да. Бир жума. Баягы гиластын бутагын шагын көтөрө албай ийилип кетти деген гиластар ушундай болот. Азыр мынакей жогоруга өсүп турган бутактар ылдыйга карап ийилип, мөмөнү көтөрө албай ылдыйга түшүп атат. Мында жалбырактарда көрүнбөйт да жакшы. Эгерде мынтип көтөрө турган болсоң, мынга астында көрүнөт. Жалбырактардын астында мынтип бекитип алат бул. Мынга